Баарыңыздарга салам. Мен бүгүнкү видеодо камбуча деген таттуу суусундукту жасаганды көрсөтөм. Биздин кыргыз ашканада бул таанымал болгон нерсе. Аты булут. Балким сиз билесиздер же бирөө жасагандарын көргөнсүздөр. 3 литрдик банкада үстүндө ак күрөң болгон козу карын калкып турат. Ага таттуу чай кылып жаңыртып, ошону ачытып, дарчылыкка ичкендерин мен көрүп жүргөм да. Ошол нерсени мен жасайм. Негизи кыргыз элибиз байыркы элдерден болот. Орто Азияда биринчи элинен болгондон кийин биздин башыбызда көп нерсе өткөн, көп нерсени билебиз. Биздин ашканада бүт суусундуктар натуралдуу түрдө жасалып келет. Ошол эле жарма, бозо, кымыз, ошонун арасында булут да кирет. Негизи камбуча ошо булут кыргызча айтканда экинчи ферментациясы менен аябай популярдуу. Ошол экинчи ферментациясы аябай мындай газдалат да, газ эффект болуп, ошон үчүн мындай кола, фанта окшошуп кетеби, ошон үчүн аябай ошо экинчи ферментациясы популярдуу. Мен бүгүнкү видеодо биринчи ферментациясын көрсөтөм. Ар бир нерсе өзүнүн мындай эмес жолу бар да. Негизи кыргыз эли көчмөн эл болгондон кийин жер жемиш көп бизде болбогондуктан ошо экинчи ферментациясы ошон үчүн бизде көп кылынбайт го деп ойлоп койдум да. Көп сөз кылбай баштайлы. Камбучаны жасаш үчүн бизге эмне керек? Бизге деген биринчиден ушул ачыткы башталган нерсе, ошо жанагы булут деген нерсе, мына бул козу карын болот. Ушу бирөөдө жасаган болсо ошону сурап ушунусу менен башталат да ачыткы. Андан кийин ошо чай. Чай, ачытылган чай, эчтеке кошумчасы жок. Биякта болсо 500 мл. Ушул биздин ачыткыбыз болот. Андан кийин таттуу чайга эмне керек? Чай 16 грамм. Бирденге кошулмасы болсо болбойт. Кошулмасы болсо бүт баары бузулат да. Жөнөкөй, эчтеке кошулбаган кара чай, көк чай, ошо кандай чай болсо ошону колдонсоңуз болот. 16 грамм. Андан кийин шекер 250 грамм. Болду. Ушул эле бизге керек. Чайыбызды демдеп алабыз. Биякта 15 мүнөт минимум да бүтөбүз демдегенден кийин. Бул чайник 1,5 литрдей да. Андан кийин чай менен кумшекерди аралаштырабыз. Анан суу да кошобуз. Анткени бизге деген мустакчулуу керек да чай. Анткени ысык болсо бул биздин козу карын өлүп калат да. Башкача муну скоби деп айтат. Текшерем канча экен градус? 26 болуш керек да, максимум. Меники 40ка өтүп кетти. Анткени жаңы эле мустак суу кошкон күнү эле 40 болуп кетти. Мен күтөм. Мустакчулуу болгон күтөм. Бул 26 градус кичинекей ылдый болсо эчтеке болбойт да. Бул 26дан өйдө болгон өтө эле ысык болот. Чайды жасагандан кийин, шекер менен аралаштыргандан кийин 2 саат өткөндөн кийин 26 градус болду. Анан мен эмне кылам? Ачыткыбызды кошобуз. Мына бул мурдакы ферментациядан болгон чайыбыз ачытылган 500 мл. Кошобуз. Жарманы деле ачыттардын астында кичине жарма кошулат го, ошондой эле бизге мындай ачыткы керек да. Анан мен сиздерге айтып аткан жанагы үстүндө калкып турган козу карынына. Мунун аты скоби дейт экен, биякта ошо скобини кошобуз. Кайры аралаштырып, муну аралаштырып. Андан кийин үстүн жабабыз мына. Марли менен жапсаңыздар болот, анткени дем алыш керек да. Анан муну бир көлөкө болгон үйдүн температурасында жөнөкөй жерге бир бучка коюп коебуз. 6 күндөн кийин текшерсеңиз болот. 6 максимум бир 2 жума 20 күнгө чейин деле барса боло берет. Бул сиздин дамына жараша да. 6 күндөн кийин дамдап көрөсүз. Ичине таттуу болсо, кычкыл болбосо, анда дагы күтөсүз.
кычкыл болсо анда даяр да. Андан кийин экинчи ферментацияга өтсөк болот. 6 күн өткөндөн кийин биз бул тузду текшерсек болот, дамдап көрсөк болобу, же бизге жагабы, жакпайбы, мындай кычкыл дам болуп, таттуусу кеткенден кийин ошондо бул даяр болот да. Мындай ачабыз, андан кийин четинен үстүнө жаңы козгары пайда болду. Ошо жаңы козгарыны мындай козгогондой көп козгобой, аста четинен мынтип дамдайбыз. Дамдайсыңар, даамы жакса ушул жерден токтотосуңар. Меникине 8 күн өттү. 8 күндөн кийин менин булутум, камбучам башкача айтканча даяр болду. Андан кийин экинчи ферментацияны кылсам болот. Экинчи ферментациясын кийинки видеодо көрөсүздөр. Мени көргөнүңүздөргө чоң рахмат. Сиздер натуралдуу ферментация жөнүндө кызыксаңыздар, кыргыз, француз ашканасы жөнүндө кызыксаңыздар, менин каналыма жазыңыздар. Чоң рахмат.